Unuttum деп aldasam da, özümde özüm aramasam da, eske salıp andasan da, sağınıp жүрөм. Ушундай ырдар үчүн адам өзүндө жашоосу окуш болуш керек деген бул чындыкты. Жүрөк бир деле сүйөт да. Акыл эсме көбүрөөк сүйүп коюшу мүмкүн, бирок жүрөк бир деле сүйөт. Кайсыл учурда музыка менен кызыгып баштады? Тапшырганы барганда ар кайсы кабинеттен музыка, пианино чертип атканын, башка жактан скрипка ойноп аткандарын угуп, ош бетер мындай каалоо башталганда музыкага. А эмнеге мындай ыр жазып баштаган жоксуз? Өзүмдүн окуган эмемден эме таба албай калдым да, мен акча таба албай калдым. Анан ошол башка жумуштарга иштегенге пришлось. Москвада барып туруп торт жасап иштептир, такси болуп туруп, мебельный цехте иштептир, KFC'де, Макдональдста, Алкомаркетте, кайра Кыргызстанга келиптир, жарым жыл жүрүптүр, Швейде иштептир, байкеңиз менен бизнес ачып көрүптүр. Анан кайра досу менен барып туруп аял барыш менен алектениптир. Анан кийин келип ыр жазып баштаптыр да. Кудай берем деген күнү берет экен да. Кудай жазганынан ашаа да чаппайт экенсиң, жетпей да калбайт экенсиң. Кудай бир күн жазган күнү болот экен. Ошончо жыл жүрүп туруп, анан Кудай мага азыр берди да. Саламатсыздар, биз урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн адаттагыдай кызыктуу маек болмокчу. Анткени бизде конокто эксклюзивдүү түрдө Эрлан Ишеналиев, Эра деген никнейм менен белгилүү ырчы байкебиз. Дуа кылам, андасанда көнүп калдым, эч кимге бербейм деген аттуу хиттердин, уже хит болуп калды. Хиттердин автору, ырчысы Эрлан Ишеналиев. Өзү сиздин ырларыңызды байкасак, баары сүй жөнүндө го. Анан өзү негизи ар бир адамдын биринчи сүйүүсү болот. Сиздин биринчи сүйүүңүз да ат башыда болуш керек. Ооба, мен биринчи сүйүүгө бала кездеги нерселер болсо керек, ошол кездеги сезимдер. Ошол жакта болгон ооба. Ушу эстегенде кайсы окуя келет эсиңизде? Негизи көп эле айылда мен эмеде кечинде чоңойдук го деп ойлоп аткан учурда, мектептеги учурда кечинде эшикке чыгып дегендей курудуу машинаны от алдырбай акырын эшикке түртүп чыгып анан битке түртүп барып битке арашкандан кийин анан от алдырбай айдап кетип үйдөгүлөр укпасын депчи. Кызыктуу учурлар ошол немелерди эстеп калам. Бир жолу кичинде бир кызга барып экөөбүз сүйлөшүп, ал кезде кичинекейсиң, анан кызык го сүйлөшүп отурганчы. Сүйлөшүп отурсак эле атасы чыгып калат да. Атасы чыгып туруп кыйкырганда эле мен жаныбышта мындай бирөөнүн огороду болчу да. Зымдан кирип туруп эле, короче, картошка алып экен. Жай болчу, анан мындай сол болот да картошкачы. Караңгы тутуп бартам. Ошону каждый солду тебелеп. Бери маалда баратсам эле, короче, жер жок калып атпайбы, короче. Буттар моменту эле абага мынып калды, короче. Абага асып калды да. Күлөйгөн оро бар экен ошол жерде, картошкага киришкен. Уруп барып туруп ошол жака кирдим да. Аркам менен түшүп туруп деп эле үнүм чыкпай калды, короче, өсөрүпчү. Эптеп өзүмө келип анан бир 10-15 мүнөт турмуштум окшотчу, калбай. Эптеп чыгып анан үйгө кеткем топочоң болуп. Анын алгысы эмне болду ушунча? Эми ал мындай эле. Мындай Сүйлөшүп ошол кезде кызык болчу да. Ошондой учурлар. Сиз айтсызбы, үйдө эң күчтүү экенсиң, эркеси экенсиз деп. Өзү эң күчтүүлөрдү мындай аябай эрке болот дейт, көркүлөр, бирок айырмасы 10 жыл экен да. 10 жылда мындай түшүнбөстүктөр, 2 поколение болуп. Кандай болду ошол мамиле? Негизи мени үйдөгүлөр бир туугандарым менен аябай жакшымын. Мындай жок дегенде күнүнө бир 2-3 маал сүйлөшүп турабыз биз менен. Эжем менен да, байкем менен дагы. Кадимги чалышуу. Ооба, телефондон. Мындай особенности папам менен мамама караганда, ошо байкем менен эжем менен мындай урушуп мындай көбүрөөк тарбиялачу да.
Алардан коркуп эле кичинекейибизден экөө чоң анан мен айырма болуп эле анан алар урушса эле коркуп берчүмүн, короче. Мамамдар, папамдар конокко кетсе эле үйгө калгым келбей элечи. Байкем да бир бетине ун эметип алып мени коркутуп эле, короче, ушинтип ушундай болчу да, тамаша көйчү. Бетине жана топтун камерасы болот го. Ошого көз тартып, анан бетине жаап, чолук неметип, тиги мамамдын кийимдерин кийип алып эле мени коркутуп эле, короче. Ушундай болчу. Анан урушчу, урушкандайым кандай, тарбияда мен негизи кичинекейде аябай тентек болчумун. Сууйду болчумун да. Ошо айланадагы кош набалдар чогултуп алып ары бери мындай баштаак бала болчумун. Жешикке чыгып эле жуунтуп чыгарса бир жакка ылайга жыгылып, чийнете белип кетип эле, короче. Тентек болчумун аябай. Ошол жакта кош набалдардын эстесем главари мен болчумун. Ушундай негизи ушундай качество бала кезден мындай калыптанып калат экен. Мен ошол кезде ошо айланамдагы кош набалдарды мындай бириктирип чогултуп, оюн эметип, анан бир жакка жумшап, мындай шустрыйраак болчумун да. Классташ балдарым да бар болчу, анан кийин айта берсемизди, сөгүп элесемизди, үйүңө барып алып эле жумуш жасап берчү экенсиң деп эле. Аларды ошентип эле суу ташытып, эми ал кезде кичинекейсиң да. Ошондой күндөр өттү. Байкеңиз менен балким бир окуя барбы, урушкан? Байкем мени мындай эме өстүрдү да. Строгий өстүрдү. Байкем өзү вообще мындай противоположный экөөбүздүн эмебизчи, характерибиз ал мындай сдержанный, спокойный киши да. Мен мындай ачык айрым, немерекмин ал. Байкем мындай айтканынан кайтпаган, Сөзүн аянат чейин турган, мындай редко, но метко сүйлөйт да, короче. Экөөбүздүкү башкача, бирок немебиз, экөөбүздүн амилебиз аябай жакшы азыркы күнгө. Анан бир эмени билем, короче, мени кичинекейибизде оюнкамын, анан мен мектептин жанында жашайм да. Мектептин жанында жашайм. Анан үйдөн ошо мектептин площадкасы көрүнүп турат да, футбольный поле, аркы берки оюндар. Ошол жака балдар чогулуп ойнойбуз. Анан мен жакын болгондуктан чыгып эле, короче, Эрлан деп айкырып берчү да, бас үйгө кирип чай ич деп элечи. Анан баргым келбей эле ойлойм, эметип алам. Бир жолу ошол кышында кепеге малдын богун чыгарып коюп кетти атпай. Анан мен өлө шашып атам да, жакта балдар футбол ойноп атат, короче, өлө баргым келип неметип атсам, мен поктор чыгарып кой деди, короче. Чыгарып атып, анан мындай таштек сыяктуу немеге жарып сүйрөп чыгып баратсам, мындай ал толуп калып, короче, немет батпай калды да. Анан батпай калганынан, короче, күрөк менен алып анан кепенин үстүнө ыргытып аткам да. Жактан эринип, дагы бир жолу барып төгүп келгенден эринип жакка шашып атып келеш, анан ыргытып атсам байкем көрүп болот да. Акырын унчукпай келди да, кирип мен бер жакта лопатканы кармалып турсам, келип турган кепен ичине кирип туруп, кепенин эшигин илип атпай. Ошол жака алып кирип турган төпөштөдү. Ошол байкем менен ошондой окуялар. Сиз ошо эме болчу экенсиз, мындай любой ситуациядан бир выход таап кетип, мындай биркен эмерээк шустрый болчумун кичинекей кезде. Кичинекей кезде аябай эле ошондой шустрый, мындай бир орунга турбаган, согуйду тентек деп коет го, ошондой болчу экен ойлоп көрсөм. Атаңыз эмеде госслужащий болуп туруп канча жылдан бери? Анан негизи эле госслужащийлардын тарбиясы строгий болотпу? Же сиз үйлөрүңүздө кандай болду? Менин папам өлө жумшак киши. Мен үйдө баарыбызды эч нерседен кем кылган жок. Кийимибиз бүтүн, эч кандай ачкачылык, мындай кыйынчылык күндү көрбөй чоңойдук. Кудайга шүгүр. Папам ошонун баарын кылган. Папам өзү аябай жумшак, ак көңүл киши. Мындай айланадагылардын баары ишенат.
мындай неметип сыйлап турушат да. Нарын областынын ат башынын ардактуу атуулу деген медалдарды алып, мындай тоже активный киши. Анан мындай строгость деле көргөн жокмун. Папамдын бир эсимде бар. Ошол ушуга чейин бир эле жолу бир мындай бир тепкен, ошонусу эсимде бар. Эме жаңы жылда балдар болуп жаңы жыл 12-ге чейин эшикке чыгып взрывчатка жардырып, бирдекелерди кылып тырып чыгып ушинтип жүрүп келесиң да. Анан бир жолу ошо кеч келип калдым. Балдар менен жүрүп кеч келип калып эле анан уже мындай кирип баратканда бизге чувство бар болчу да, кеч келип калдым чета бир деп. Эшикти ачсам эле папам чокой менен тепти да. Артка томолонуп түштүм. Анан жаңы жыл бүттү, анан 12ден кийин балдар эшикке чыгып костер жагып, ушундай немелерибиз бар болчу. Дөңгөлөктөрдү өрттөп, аргинин решеткасын сындырып жагып элечи. Бирөөнүн үйүнө кирип, жандай дөңгөлөктөрдү көтөрүп чыгып жагып эле анан как раз ошондо, короче, 12ден кийин чыгарбай койду да папам. Терезенин астына тиги биздин үй жакка келип алып, анан тиги костер жагып атышат, балдар ойло жүрүп алып. Мен болсо алар терезеден карап алып, ыйлагым келип, эшикке чыккым келип, ошондой бир эле ошонусу эсимде экен. А так вообще мындай строгий болгон жок. Мени наоборот, мага мындай өзүм каалаган нерсемди алып берип, өзүмдүн каалаганымды кылдырып чоңойтту. Биз ушунун баарын көрүүчүлөрүбүз окуяны угуп атып туруп сурап атпаш керек. А музыка бул жакта кайсыл жагында бар? Кайсыл учурда музыка менен кызыгып баштадың? Мен мындай биз спортсмендин окуясын айтып берип аткандай эле. бала кезимден эле мектепте активный болчумун. Жанагындай КВН-СВНдерди уюштуруп, интермедиаларды аткарып, ырдап, ошо окуп жүргөн кезде эле конкурстарга катышып, райондо жаш таланттар деген конкурстар болуп турчу. Ошондо өр конкурстарга барып, ырдап, ат башыга районго барып утуп, андан Нарынга барып утуп, анан ошол кездерде мындай деп баягы бир достижение да ошол кездечи, ойлоп көрсөң. Ошол достиженияга жеткенде анан ичинде деген мындай кызыгуу башталды деп ойлойм да, баягы. Уткан жакчы экен да сизге. Мындай уткан жакчы, любой жерде мындай биринчи болгонду жакшы көрчүмүн да. Может, ошондой нерсеге жеткенде дальше ырдайм деп. Бирок ойлоп көрсөм, ошо кичинекей кезимден эле музыкага жакын экен. Мисалы үчүн кээ мындай гитара ойноо. Жок, андай эмес. Мен мындай чисто ырдаганга эле неме болчумун. Ошондой конкурстарга барганда деле акапелла туруп эле ырдап, музыкасы жок элечи, көпчүлүк учурда ошондой болчу. Башкалар гитара менен ырдап. Өзү ырдаган, өзү айтты, гол данный керек, талант менен төрөлүш керек ырдаш үчүн. Мындай жөн адам болбойт деп. Сиздин үй бүлөңүздө эч ким ырчы эмес экен? Үй бүлөмдө эч ким ырчы эмес, бирок ырдайт баары тең. Үйдө папамдын да үнү жакшы, мамамдыкы да жакшы, эжемдики, байкемдики да жакшы. Эки тараптан тең мындай слуху бар, голосу бар адамдар да. Анан чоң атам ошол ырларды жазып калчу экен. Көп ырлары бар азыр деле, мындай кээде бир жерлерден окуп көрүп калам. Ошондон уламбы деп ойлоп коем ичимде, может. А так мындай эл алдына чыгып ырдап, андай творчество жакта эч кандай неме жок. Сиз мындай айтып атпайсызбы? Азыр жана айттыңыз, эмеге спортко көбүрөөк жакын болчумун. Анан өзү негизи могул жеңүүгө жетүү деген бул да бул спорттук эме да, атрибутика да уже спортивный дух деп коет го. Негизи жеткен. Ошол могу атам жак, анан папам жак, мамам жактагы мындай шайдоо, чандагай кишилер да, кыймылдуу. Анан ошонун айынан болуш керек, мындай өзүм дагы чандагай, футболду жакшы ойноп, волейболду жакшы ойноп, көбүнчө ошо спорт жака эмем жакын болчу да, өзүмдүн ичимдеги немемчи. Үйдө машыгуу эле ошондой. Анан көбүрөөк кызыгуу 9-ду бүтүп ошо муз училищега тапшырганда башталды го дейм. Эмне муз училищеге тапшырып салдыңыз? Негизи ошол
тогузду бүтүп каяка окуйм дегенде эле ошол эмнегедир ойго музыкага окуйм деген эме келиптир. Анан папам четелеп келип айылдан ошо Күреңкеевке тапшыртып экзаменден өткөзүп анан кеткен да. Ошондон баштап ошол жакта. Анан ал жакка келгенде Күреңкеевке келип баягы эми айылдан келдиң, анан ар жак бер жакты көрүп, может башка деле университеттерге барып калмакпыз, бирок ошол тапшырганы барганда студенттер бар ичиндечи. Барганда жанагындай ар кайсы кабинеттен музыка, пианино чертип атканын, башка жактан скрипка ойноп аткандарын угуп, ош бетер мындай ичте эмне деп коет, мындай каалоо башталган да музыкага. Окуйм деп эле ошол жакта эле калдым, ошо бойдон. Тапшырдыңыз, анан Бишкекке келдиңиз. Ооба, Бишкекке. Башыдан Нью-Йоркко келгенде эле болду дегендик го? эми баягы конечно, биз айылда жүрүп, азыркыларга кандай билбейм, ошол кезде биз айылдан шаарга келсек жанагындай рекламный щиттерди, жарык немелерди көрүп алып эле ичиңде бир башкача чувство болуп элечи, жыргап эле ошондой болчу. Анан келип окууга тапшырдым, экзаменден көбүнчө шаардыктар көбүрөөк болчу. Анан алар анда уже Орус менен өз. Анан бизде Күреңкеевде мугалимдер дагы көбү орус да. Көбү орус. Анан бирке башкача болду, конечно, башында. Баягы тияктан эмелерди көрүп алып, экзаменге дагы башкачаларды англисче, орусча ырдап атышсам, ал убакта кайдан келип жана народный ырларды ырдап өткөм. Анан аяктан эстрадага, эми ал кезде ырдайм деп эле келгем, эстрада, классика деген немени билчү эмесмин. Анан ошо директорго келип сүйлөшүп атканда, сен азыр эстраданы эмес, классиканы оку, ошол жактан голосуңду жакшы коет, ошол жактан жакшы тарбияланат голосуң, андан кийин эстрада ырдаган сага оңойлуу болуп калат деген да. Ошондой, кстати, окуп баштап атканда өзү кандай ой болчу, мен ким болом деп, ырчы болом деп элесизби? Ырчы болом деген эле иштен эме болчу, атак мындай подробно ойлонбоп турмун да. Мындай эле. Ырдайм деп элечи. Анан көрсө ал жакта аябай эле оор болот экен негизи. Музыкада эми бизде мындай эл барып биякта көп билбегендер ойлойт да, ырдап эле музыкальныйды окуйм десең, эмне ырдап неметесиң деген сыяктуу. Ал жакта сольфеджио, гармония деген көптөгөн предметтер бар, алар даже математикадан сложныйраак да. Мындайча айтканда, нотага нотаны кошуп деген, мисалы, нотный листти көргөндө, бул до, бул ре деп биз окуйбуз да. Ошонун баарын көнүш керек. Анан эч кайдан эме жок, информациям жок келип эле биринчи ошондой нерсеге башында кыйыныраак болду. Көнүш. Андан көнүш кыйыныраак болду. Андан кийин анан уже процесске кире баштагандан кийин кызыгуу кош бетер өрчүп жакшы боло баштады. Суроо бергим келип, өзү Күреңкеевди окуганда башка илимдерди окутабы? Мисалы үчүн ушул алгебра, математикалар окушулабы? Только музыка. Музыканын общий сабактардын биология деген сыяктуу сабактар бар. Кыргыз тили, орус тили, англис тили деген сабактар берилет. Андан башкалары ошо музыка тууралуу. Анан специальностьтиңди кайсы спецте болсоң ошону көбүрөөк окуйсуң. Канча жыл окудуңуз Күреңкеевди? Күреңкеевде 4 жыл окудум. Канчага окудуңуз? Ал жакта баалар бар. Ооба, ал жакта мындай аябай жакшы окудум деп деле айтпайм, бирок мындай орто окудум. Андан кийин семья тапшырыпсыз консерватория. Ооба, Күреңкеевди өткөндөн кийин профессиональный музыкаларда эле. Ал Күреңкеевди бүткөндөн кийин консерваторияга да тапшырдым. Консерваторияда уже ал жакта оперный эмес, эстрада жакка өтүп, ошо эстрадный отделениеда 5 жыл окудум. Сиз көп элдер түшүнбөшү мүмкүн, ушул оперный, эстрадный ошолорду бир түшүндүрүүчү кылса айтып кетсеңиз. Опера, мисалы, жанагы эле опера, мисалы, оперный деп ырдайт го. Ошол жакта окудум, негизи специм ошол башынан. Андан эстрадага, уже эстрада бул кадимки эле биздин эстраданы. Народный ырлар биздин. Жок, народный ал өзүнчө отделение. Эстрадный бул ошондо, мындай мисалы үчүн артисттерин айтып кетсек, эстрадный ырчы ким? Эстрадный ырчы биздикинен же негизи биздикилерден, мисалы,
Мирбек Атабеков дегендер. Народный. Эми народный деген баягы комуз менен биздин улуттук инструменттер менен кыяк менен ырдагандар да ошолорду народный ырчылар деп билебиз да. Эстраданы тандадыңыз. Эстраданы тандадым. Мен негизи эле өзүм эле эстрадага жакын болчумун. Мында операдан келечегимди көрчү эмесмин да. Эстрада, өзүм эстрада ырдап жүргөндөн ошол Күреңкеевде окуп жүргөн кездерде кафелерде ырдап жүрдүм. Кабактар. Кабактарда. Кабачниктер деп коет го. Фирмаштар деп коет бизде. Бирок полностью баардык эмелерден башталган ушу кабактарда ырдап. Негизи кабак дагы по-своему мындай жакшы мектеп да. Анткени ал жактан башка мисалы училищадан чисто ошол правиласын үйрөнсөң, ырдаштын ар жак бер жагын нотаны үйрөнсөң, кабакта мисалы минусовканы коюп алып кечки саат 7-8 жумушка келесиң да, ошол бойдон 11-12 чейин ырдайсың да. Живой голос. Өзүңдү жакшы тарбиялайсың, биртке микрофон кармап мындай сахнага дагы биртке неме болот. Имитация сыяктуучу. Ошол кабактарда иштеп жүрдүм тоже. Азыркы акча тапчыңызбы? Эми ал кезде тоо акча тапчумун, бирок эми ал кезде андай деле эмес акча болчу да. Мисалы бир жака күнүнө гарант деп койчу, там бир кафеде күнүнө 500 сом же 1000 сом ушунун айланасы болчу да күнүнө. Эми ал кезде аябай эле жакшы акча болчу, жетчү. Көп берсе. Не кылчу? Эми кыздарга барчусуз беле? Жок, тамак ашка эле кетчү го дейм. Ал кезде студент кезиңде мындай негизи тамак аш биртке немерээк болот го. Эми үйдө эле мен эжемдер менен жашадым. Просто студент кезде ошо училищада делечи. Курсак ачып эле ушундай болчу да окуп жүргөндөчү. Анан бир аз бизде Күреңкеевде мындай неме бар болчу. Дедовщина бар болчу. Күреңкеевде? Страшный болчу да эле. Күреңкеевде дедовщина башкача кылат. Негизи ошондой бар болчу. Анан ал жерден подробно айтып беришиңиз керек болуп калды, кызыктуу. Ал кезде биз канчанчы жылдар, короче. Мен просто неге бул кызыктуу болот, анткени Күреңкеевде окугандар башкача көрүнөт го. Өзү негизи элечи алар адам катары творческий адамдар өзү башкача болот. Более консервативный взгляддарда эме болот го обычно, дедовщина деген нерсечи. Негизичи мисалы математик же болбосо бир спецтин башка бир спецтин ээлеричи музыкант боло албайт да. Же болбосо спортсмен музыкант болуп кетиш бул чанда да. Ама творческий кишилер, мисалы музыкальный творческий кишилер, музыкада жүргөн киши любой немеге мындай бат приспосабливаться этет экен. Ойлоп көрсөңчү, мисалы музыканттар любой математикте болуп кетиши мүмкүн, короче, любой спецти мындай баттыраак осваивать этет да. Ал неден андай болоорун билбейм, бирок мындай сырткы байкамда ошондой да. Ал жакта деле бизде ошондой болчу, көбүнчө мындай ырдаганы менен спортсмен балдар бар болчу. Ырдаган спортсмен балдар. Мындай спортко катышып, күрөшкө барып жакшы күрөшкөн балдар бар болчу да. Анан ошонун ичинде биз барганда эле 1-сентябрь же 3-сентябрь го дейм. Окуу башталган татынакай болуп эле жилет ап-апак көйнөк кийип алып бардык дагы собрание болуп аттыр, тиги старший курсниктер чогултуп аттыр деди. Барыңар чогул деп доорго бардык. Ал кезде шаарга жаңы эле келгенсиң, билбейсиң да бир жерге алып коюшту да. Трата сабашты, короче, старший курсниктерчи. Бул жерде ушундай деп куйду. Анан ушундай турбайбы, короче. Ал жакта деп бирибиз мурдубуз канаган, бирөөнүн мурду кыйсайган, короче. Бирок ат башында деле дедовщина бар болчу. Ат башында жок, биздин мектепте андай неме жок болчу. Болгон жокпу? Жок, кандай. Мектептен сезген жокпуз андайды. Ошондо сиз консерваториядан биринчи жолу дедовщина? Күреңкеевден биринчи жолу көрдүм. Анан бизде именно биздин курста көбү айылдан келген балдар көп болчу. Анан аяк жагында уже баш бербей старший курсниктер менен урушташып ошентип баштадык. Ал жактан да бир аз мындайча айтканда мери шогураак жүрдүм. Смотрящий деп коюшчу. Күреңкеев смотрящий болчумун.
ал кезде Кызыктап улап экен да, Куренкеевдин смотрящий. ошондой бизде эмнегедир ошондой болчу, мындай сошкурсниктер чогултуп эле анан бир аз неме да бар болчу мындай. Эми налог эмес, давай акча чогулткула көрөш деп. Ал кезде эми жол кирени араң табасың да. Чөнтөктө жол кирең эле болот. Келесиң кетесиң маршруткага түшүп алып. Ал кезде даже маршрутка 8 сом ушундай кесип болчу. Немеден сырткары, жол киреңерден сырткары канча болсо чыгаргыла деп баарыбыз ошо Куренкеевдеги балдар. Анан дружный болчу, бирок мындай сплоченный болчу да. Андай иштен эме болгону менен сплоченный болчу. Баарыбыз анан жол киреден сырткары акчабызды чыгарып, баарыбыз топ туруп анан бир класска чогулуп алып пресскаларды жибересиң. Лепешка, майонез, мондай пакет лепешка, майонез, анан дишести көтөрүп алып келчү. Баарыбыз кирип алып ошонун ичинде класста курсакта өсмөй. Бирок мындай жакшы сабак болду. Куренкеевде эми азыр кээде барып калам да, дос балам ошол жакта мугалим, анан ал жактагы балдарды карасам, кичинекей балдар да. Көрүп чүт эле эркелетким келет, анан биз көрсөк биз деле ошондой эле кенедей эле боло болуптурбуз да. Эми 9 класстан кийин почти 10 бери эле окуган балдардын кетеси да. Кичинекей кезибизде эле ошентип эле кыйын болуп эле, Бул чоң сезилди. чоң сезилип бирдекени кыйратып аткан сыяктуу болуп эле. Ойлоп көрсөм кенедей эле балдар экенбиз. Өзүм жалпысынан санаса 9 жыл окууга арнапсыз да, музыкалык. Анын жыйынтыгында бул окуу менен каяка бардыңыз? 9 жыл. Өзү негизделип жүр Куренкеевди бүткөн ырчылар эмне кылат? Ыр жазабы же? Куренкеевде деген неме специальность көп да. Мисалы, бизде канча инструмент бар. Мисалы, оркестрда канча инструмент болсо, ошонун каждыйынын отделениясы бар. Мисалы, духовое отделение деп, ал жакта жанагы флейта, гобой, саксофон деген сыяктуу народный инструменттер баары. Азыр мисалы, оркестрде иштеген, же болбосо башка жакта иштегендердин баары эле ошол окуу жайлардан чыккан музыканттар да. Музыкант дегенде эми ошол именно окуу жайды бүткөн дипломированный кишилерди деп эсептейм да, негизи. Ошондо ар кайсы кесиптин ээси болушат, музыкага тиешелүү. Ошол аркылуу акча табат. Мен билишимче ошол инструмент ойногондор зарплатага бул жака кирет. Ооба, зарплата, мисалы, ар бир оркестрда, мисалы, Карамолдо же болбосо Мейрияныкы, өзүнчө оркестрде ошол жакта кадимкидей эле зарплата алып эле иштешет. Сиздин эмеңиз жолуңуз кандай болчу? Меники вокал болчу, меники инструмент жок да. Вокал ырчылар каяка барат алар? Вокал ырчы болот. Бирок баары эле ырчы болуп кетпейт да. 100% жол жокпу, мисалы үчүн? Мынтсең болот, бул жака ырдап кетсең болот. Жок. Мисалы, немедегилер ошол, если операны алсак, опералар, мисалы, биздин театр, опера и балет, ошол жака солист болуп, хорго ырдап, аларда деле ошондой возможность бар. Ал жакта деле ошондой зарплатага отуруп эле, же болбосо филармониянын, мисалы, ырчылары, ошолор ошол жака ошентип айлык алып иштесе болот да. Эстрадалардыкы бул мындай билим алды, дальше голодный игры экен мындай айтканда. Эстрада чисто мындай для себя го дейм. Бир жака барып, эстрадада окуп деле барып хорго кире берсең болот. Бирок ал жакта өзүң түшүнөсүң да. 9 жыл бүткөндөн кийин эмне кылдыңыз сиз? Ырдап баштадыңызбы? Аябай ырдап баштадым да, атпайсың. 9 жыл бүткөндөн кийин эмнени гана кылбадым. 9 жыл окуп бүткөндөн кийин вообще башка сфераларда иштеп жүрдүм. Автошколада иштедим, инструктор болуп, педагог болуп, сабак өтүп. Бүткөндөн кийин эле ошол жакта автошколада сабак берчүмүн, тест алып берчү. Болуп да, право алыш. Ал кезде жеңилирээк болчу, анан бир байкем бар тааныш. Тууган. Ошол келип бияка иште деп калды, ошол жака барып, анан 2 айдай окуп жүрдүм. Правилаларды ар жак бер жактар деп.
Бир күнү агай келбей калып эле анан ордуна кирип сабак бер деп калды да. Мандайды көргөн эмесмин да, сабак өткөргөн эмесмин. Бирок тигилерди билем. Кирдим да, группа отурат. Эми айыкта группа ар кандай да, тиги улуусу да бар, кичүүсү да бар, баягы бир 40-50 жаштагы дагы адамдар бар отура берет. Калчылдайм. Китепти ачсам колдорум калчылдайт, анан доскага бирдеме жазайын десем, доска боорду алып, досканы кармасам колум калчылдап так 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 эптеп атып тест берип элейин, көл шал болуп атып. Короче, биринчи сабакты өткөзүп андан кийин көнө баштадым. Канча иштеп койдуңуз Ал жакта канча бир жылга жакын иштедим го дейм, 1 жылга жакын иштедим. эмнеге ыр жазбастан жоксуз? Эми ал кезде ыр жазыш кандай, сен неме деп ыр чыгарып дейсиң да. Эми өзүңүз ыр чыгарып, робот этип, өзү көбүнчө, допустим, Омар Байкенин сторисине карасак, ал жакта эме продюсерлер чыгып атып, бир нерсе болуп атып, булар робот этип. Мен ошол окуп жүргөндө эле көп студияларда жүрдүм, ошондой музыкальный студиялардачы. Бияктан деле көп конкурстарга катышып, аябай эле аракет кылдым. Окуп жүргөндө клип дагы тартып көрдүм. Биринчи ырга ал кезде башкача форматта бир ыр чыгарып, анан клип тартып чыгарып көргөнбүз, кетпей койду. Студияларда жүрдүм, азыр Эко Рекордста билсең керек, ошол жакта. Окшобойдубу? Окшошпой койду, каражаттын айынан болуп калды го дейм менчечи. Бир ыр чыгарыш үчүн деле аранжировкасы, сведениясы, ырдын өзүн алыш үчүн эле көп каражат керек негизи. Бизде мындай ырдап койду, бир эл ойлойт да, бир мындай бир ыр чыгарсаң бир ошого бир 20-30 миң кетирет болуш керек деп. Андай эмес да, бир ырды деген азыркы көп ырчылар ырчы эмес, эми канчалаган таланттуу адамдар бар. Биздин мисалы окуп жүргөндө ошондой таланттуу балдар бар болчу да, балдар, кыздар. Ошолор мисалы ойлоп көрсөм каражаттын айынан эле чыкпай калыптыр да. Анткени ыр жаздырышка, ыр чыгарышка аябай эле көп каражат кетет негизи. Эл ошентип ойлойт да, бир 20-30 миңге чыгарып коет болуш керек депчи. Клип тартканга канча каражат керек, мисалы сен өзүң деле түшүнсөң керек. Анан ошонун айынан эле болуп калды го дейм. Анан билбейм, талант дагы көп эмени чечет негизи. Жетишпей калды дейт да. Жок, эми ал кезде мондай болуп калды да. Мен өзүм ырдайм. Мен жанагы кафе немелерди ырдаган үчүн орусча, англисче ырларды ырдап, анан менин эмем ошого жакын болуп калган да. Кыргызча ырларды ырдасам бир башкача болуп, окшошпой эле өзүмдүкүн таппай койгом мен. Кандай жанрда, мисалы азыркы ырларым именно мен өзүмдүн эмем таптым деп ойлойм да. Стилиңизди, стилимди, почеркимди таптым деп ойлойм. Ошол кезде ошол түшүнүк жок болгонбу же таба албаптырмын ошол кезде. Может, ошондон дагы болуп калды. Ар бир адам мисалы өзүнө жарашыптуу болсо, чыгарма болсо жакшы болуп кетет окшойт деп ойлойм да. Мындай сезим болгон жокпу? Ушунча жыл арнап, окууга кетирип, анан ырдалбай калып, мындай обидно. Көпкө кармады ошол нерсе. Мен анткени андан кийин Москвага да барып иштеп жүрдүм. Көп мындай музыкага связи жок көп жумушту иштедим да. Анан ошол учурда ошондо жүргөндө мындай иште нүдүк постоянно жүрдү да. Мен ушунча жыл ырдап окуп туруп анан ырдабай коембу, чыдап саламбы неужели депчи. Анан Кудайдын негизи берем деген күнү болот экен. Канча тырышсаң деле Кудай берем деген күнү берет экен. Ар кимдин убактысы менен деген. Убактысы менен. Сиз кайра айтчы эле, азыр ушу кайра келесиз го ыр жазбастан учурга чейинчи. Бирок мен билем бул жерде аябай узун список экен да иштеп чыкканыңыз. Мисалы үчүн көрүүчүлөргө бир окуп чыгайын. Өзү Эрлан байке Москвада барып туруп торт жасап иштептир, такси болуптур, мебелин цехте иштептир, KFC'де, Макдональдс'та, Алкомаркетте, кайра Кыргызстанга келиптир, жарым жыл жүрүптүр, Шведияда иштептир, байкеңиз менен бизнес ачып көрүптүр. Анан кайра досу менен барып туруп аялыбыз менен алектениптир. Анан кийин келип ыр жазып баштаптыр да. Ошондо канча жыл өтүп кетти? Быйылкы жылга чейин 20 мен окууну бүттүм консерваторияны. Ошондон баштап 2025 чейинки болгон окуя, 5 жылдын ичиндеги окуя дейм.
толук айтканда 14 жыл мындай 14 жылдык жол болуптур да, чтобы перейти к первому хиту. Так, кеттиңиз автошколадан кийин дароо Москвага. акча муктаждыгы үчүн. Эми муктаждык дегенде кандай? Мен мисалы эч нерседен кем болгон жокмун. Негизи ата энем жакшы турат. Ушу кезге чейин эч бир мындай кемчилик көргөн жокмун. Эми баягы бул бирдеке кылыш керек деген өзүңдү издөөнүн эле немеси болду да. Иштеш керек дегенде. Эми өзүмдүн окуган эмемден эме таба албай калдым да, мен акча таба албай калдым. Анан ошол башка жумуштарга иштегенге пришлось дегендечи. Москвага кеттим. Бул жактан бир өзүмдүн классташ досум бар. Тууган. Ошол эң жакын досум. Ошол чакырып калды Москвага кел деп. Ошол кезде Москвада иштечү, жакшы жумушта иштечү да, өзү бир жакшы неменин адиси, геодезия деп коет го. Ошол менен алектенчү. Анан Москвада бир чоң компанияларда иштечү да, ошол жерде квартирасын снимать этип берип Форстар. Айлыгы жакшы болчу дегенде келди деп эле чакырды. Бардым. Барып эле аэропорттон тосуп алды. Биринчи жолу башка жака чыктым да. Аэропорттон тосуп алды дагы. Мощный бир квартирага алып кирдик. Ошол жакта жашайм деп эле. 2-3 комнат, сонун телевизор бар. Москва деген ушкундай деп калдым да. Ушундай турбайбы депчи. Анан жумушта иштеп жанагынтип квартиралап жанагындай катар жатмай күндөрү башталгандан кийин Москва уш турбайбы деп кайра оюм өзгөрдү. Аларга да жеттиңиз. Айтып атпайм мен ошо жаңы барганда бир айдай документ бүтпөй үйдө жаттым да. Дос балам тамак алып келип коет, документ бүткүчө эшикке чыкпа, милиция кармап кетет деп коркуп. Лафа жашоо үйдө жатам, дос баламды күтүп эле. Анан документ бүттү. Ошентип анан күрөш башталды. Жумуш издеп чыга баштадым. Дос балам постоянно бошобойт. Шереметьево аэропорттун жанында ошо Лобня деген шаар бар. Ошол жакта жашачубуз. Мен ошол жактан ар кайсы жакка барып жумуш издеп жүрүп, бир Шереметьевский тарты деген фабрикага кирип калдым иштеп. Жандай полуфабрикат деп койчу эле, эклер ушундайларды жасачумун, короче, немеде. Ысык цех деп койбу, беришкен. Ошол жакта камыр жууруп кадимкидей элечи. Анан ал жакта иштеп жүрүп анан ысыкта неме болуп кетти. Кечки ысыкта жүрө берип, беттерге бирдеке чыгып, ушундай бир аллергия башталды. Жумуштан чыгыш керек болуп чыктым, анан акчамды бербей коет атпайбы. Канча иштедиңиз ал жакта? Ал жакта бир где-то 1-2 айда иштедим го дейм. 2 айда акчаңыз бербей. Жок, ал жакта мындай деп бөлүнчү, черно-белая зарплата депчи. Мындай факт боюнча монча, анан калганы мындай эле берчү да. Ошо фактын берип туруп, тигинисин черный бербей койгон да. Ал жактан акчамды ала албай калдым. Анан таксиге кирдим, арендага. Ал кезде правам немеси жетчү эмес, стажы жетчү эмес да, такси айткенге. Анан ошо дос баламдыкы менен регистрация кылып айдап көрүп, анан жана ГАИден качып жүрүп эле, анан желание жок калды. Иштебей койдум аяктан, бир аз иштеп эле машинаны кайра берип. Андан кийин анан бир жумуш издеп жүрүп, анан ошо Шереметьевонун ичинен эле Макдональдска иштедим. Бир собеседованияга барып эле сен гражданствоң неме дейт, оруспу, российскийби деп атпайбы. Анан жок десем, анда эмне келдиң дейт. Ушу мен аны билген эмесмин, биякта немелерди албайбыз деп, анан мындай жакшы сүйлөшүп неметип калган үчүн кайра жактырып калышты окшойт. Короче, эртеси чалып келин, биз сени башка компанияга оформить этип туруп, бизге иштеттире бер иш деп. Ал жакта иштедим. Гриль жартечүмүн, ошо грилде турчумун. Ал жактан иштеп чыктым, аякты бүтүп, анан ал жактан тажап кеттим чын. Иштегим келбей койду да. Прилет келген жерде болчу да. Прям ошо элдер чыккан жерде Макдональдс болчу. Киши тынбайт десең, мындай жумушта бир мүнөт турган убакыт жок да. Постоянно мындай запара болчу. Аяктан иштегим келбей чыгып кеттим да. Анан
ошол Лобняда жашачумун, анан азыр эстесем Москванын бияк башынан мояк башына бир жумуштап алып турган да. Ошондон эмнеге ойлонгон эмесмин билбейм. Эмеде мебельный цехте мебель станоктор менен мебель жасачубуз. Ошол жакта пересадка 2-3 пересадка кылып атып, Москванын тияк башынан берки башына келип, жолго 1,5-2 саат кетирип, ошол жака барып иштеп жүрдүм да, короче. Ал кезде мен билбейм да, мындай алыс жакын деген деле понятие жок болчу жаңы барып. Мен көбүнчө ошол Лобнянын айланасында жүрүп эле, Москванын өзүнө көп чыкчу эмесмин да. Ошол жакта барып мебельный цехте иштеп жүрдүм, жагындай ар кандай нерселер жасап. Ошол жактан анан бир аз мындай кыйналып атканын сездим да, мындай душевночь. Анткени эртең менен аяка жетиш үчүн эртең менен таң атпай 5-6-да туруп алып кетем жумушка. Жумушка жетем, жумуштан иштеп туруп кайра үйгө келгенде саат 11-12 болот да. Телефон кармап жатканга да убакыт жок да, короче. Келбесиң, уктайсың, кайра турсаң эле ошол жактан да гана акчамды бербей койпойшу. Ал жакта мындай эле болчу да, неофициально болчу. Ошол кезде бир кыйналып атканымды сездим да, анан үйгө келатып анан көзүмөн жаш чыгып кетти да. Кадимкидей жаман болдум. Кой эле, башка эле жумуш табайын деп. Башка жумушка тиякта да тааныш дос балдар бар болсо аларга чалсам, бир дос балам KFC'де иштечү. Ошол кел менин жаныма, короче. Ал неме болчу? Не деп койчу эле? Менеджер чоңураак болчу да. Анан бардым, KFC'де иштедим. Ал жакта деле жакшы эле иштедим. Андан кийин аяктан чыгып барып кайра дагы бир дос балама башка метрого барып, анан Красно-Белое деген эме бар, алкомаркет. Ошол жакта акыркы келгичекти чейин ошол жакта иштедим. Биринчи Россияга барганда. Бул биринчи поездкада өзү Россияда андай ийгиликтүү эле болду? В общем, Жок. Вообще сол акча да тапкан жоксуз. Эми акча тапканда кандай кыйраткан бирдеке болгон жок да. Мындай көзгө көрүнүптүү. Кыйналып эле келип калсыз. Бирок Москва жакшы сабак. Москвада деген мисалы иштебесең ачка каласың да. Москва адамды жакшы тарбиялайт да. Мындай чисто мындай мээнеткеч болгонго Москва жакшы сабак. Ошол негизи ошол нерсе мындай ойготтоп да Москвачы адамды. Мындай иштеш керек деген адамдагы иштеги чувство ойгонот. Бирок ошо кайра Кыргызстанга келип жарым жыл айылда жүрсүз, иштебей. Ошондо кандай болуп калды? Москвадан айыл жакта иштеп жүрүп эле ошол жана жакын дос балам айылга кеткен, то есть Бишкекке кеткен. Баягы биринчи дос балаңыз. Ошол чакырган. Сиз ошол башында иштеп жүрүп анан өзүнчө жашап баштадыңызбы ал досуңуз же биринчи поездкада жалаңыш досуңуз жашап? Ал жок, биринчи поездкада башында аны менен жашап туруп, анан ал башка городко кетип, эменчи тигилер ошол жака жиберишип, ошол жакта жашап калганда мен башка жака көчүшкө туура келип калдым. Жана толтура эме менен жатып. Андай нерсе Москвада кирсең, ондай комнатанын ичинде матрас го. Эми ал жакта иштеп жүргөн үчүн киресиң, ал жакта ага деле көңүл бурбайсың, чын айткандачы. Киресиң, жатасың, уктайсың, кеттиң жумушка кайра. Канча адам болуп жатасыз? Мен бир квартирага барып калдым, аякта аз эле жашадым, бирок ошондо эстесем, мындай подрядынан бир 6 киши ылдый жагында мындай двухъярусный неме бар болчу. Кровать андай экөө, анан балкондо экөө жашачу да, короче. Ошондой квартиралар бар Москвадачы. Кийинчерээк эле бирке биздин эме ал жакка баргандар мусапыр деп коет го. Мусапыр болуп жүргөн биздин жердештер, туугандар. Негизи Москвада аябай эле кыйын күндөр өтөт да. Анан кийинчерээк эле өзүмчө квартираларга чыгып, неме болуп калды. Элдер ошондой. Так мурун ушундай квартира көргөнү барганда көрчүм, андай эле бир материал менен эле бир комнатанын ичин бөлүп коюп, биягында бирөөлөр жашап элечи. Ошондой көп нерселерди көрдүм. Борунный душ, очередь. Эртең менен жумушка кетейин десең, жууна албайсың же, короче,
ушундай пробка болуп калат да, эртең менен баары бир убакытта кетет да, таң атпай анан. Андай күндөр деле болду. Жана кээ бир келип кетип жүргөн немелер, кийимдер дурдап кеткен да учурлар болду. Жумушка барган кийим менен калып калып атпаймынбы? Менде кызык суроо пайда болду. Өзү үйдүн кичүүсүнө, эркесине ушундай абалга түшкөн канчалык контраст болду, канчалык эки башка деңгей болду? Өзү Аябай эле, мен айтып атпаймынбы жана ойготот депчи. Мен үйдүн эркеси кичүүсү болгондуктан мени ата энем чынын айтканда жакшы обеспечивать этти да. Анан мен ошого көнүп калыптырмын да. Анан именно ошо Москвага барганда деп мындай ойгондум да, ушундай турбайбы деп. ушундай экен. Анан ата энем деле мага ошол акчаны бериш үчүн бир мээнет кылып атат да. Анан акча ушундай мээнет менен келет турбайбы деген чувство башталып, анан ичимде иштейм деген мындай өрт желание башталып, Москва жакшы сабак болду. Бирок кайра эле келип туруп жарым жыл айрылып жүрүпсүз да, иштебейчи. Иштейм деген желание пайда болгону мененчи. Айылга бардым, айылга барып жүрүп туруп, айылда мындай көп ал нерсе билинбейт. Айылда акчанын деле кереги жок. Тамак, любой жеме тамак, мисалы үйдөгүлөр менен Берекеси бар, эшикке чыгып жумуштарды жасап, антип мынтип сугат бугат кылып, айылда эми бош жүрбөйсүң да. Мындай жанагындай депрессия болуп же бир ойго батып кеткен эме билинбейт да. Айылда жүрө бересиң. Айылда ошентип бир жарым жылдан ашыгыраак жүрүп салдым окшойт. Анан кайра келдим, шаарга келип, Швеяда иштедим. Бир иним менен закройщик, помощник болуп. Ал жакта үтүктө да иштедим. Андан кийин байкем экөөбүз кеңешип бир иш баштап, ишкерлик. Өзү Эрлан байке азыр ишкер анан ырчы экен да, айтып атам да. Ага ишкерлер өзүнчө келген, ырчылар өзүнчө келген, мен эки адам бир болуп келиптир депчи. Ишкерлик менен алектениппин да. Азыр биринчи ишкерлигиңиз болгон. Биринчи ишкерлик болду ошо байкем экөөбүз. Байкем ошол жакта мындай подробно айтпай эле коеюн ал жумушту. Ошол конкуренттен коркосузбу? Жок, эми конкурент эле эмес. Азыр до сих пор ал байкем ошол жакта иштетет да. Точно коркот экен. Айтыңыз келе. Коркпойм деле. Жакшы киреше окшойт. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр деген сиз үчүн канча? Эми Кудайга шүгүр деген жетиштүү да. Жетиштүү деген канча? Канча мындай точный прибыль? Примерный, точно керек жок да. Жок, азыр байкем өздөштүрүп алды да. Азыр чоңойтуп алды, канча таап атканын билбейм. Короче, жакшы эле таап атат окшойт. Анан ошону иштетип жүрдүм. Байкем ошол башка жумушта иштечү. Анан ал жакты мен иштетип жүрүп, анан жана башында айткан дос балам, ага чейин мен ошо айылда жүргөндө доска анан сүйлөшүп калам да, ал жакын дос балам болот. Анан эме кылып ИП ачып берчи деп эле ошентөрчү. Ал кезде түшүнүк деле жок да. Ат башыга барып ИП ачтырып туруп, анан ага жибербейгем. Ал мага ошол жактан магазин ачып файл берсти. Ошону өзүнүкүнө коюп иштете баштады. Сиздин ИПыңызды? Менин ИПымды, мындайча айтканда, магазинимди көтөрүп атты да. Учурда анан магазиним жакшы айлантып, жакшы каражат таба баштады. Анан ошол байкем менен иштеп жүргөн учурда сен магазиниңди караган бала то есть Бишкекке кетип атат. Досум келип ошо немени карабайсыңбы магазинди? Москва чакырды деп кайра Москвага чакырды. Анан жана кыйынчылыктан кийин Москвага барганга эме болдуңбу? Өзүмдө желание болду, бирок үйдөгүлөр сезди окшойт да, мурункунду эми билишет да, мурун кандай болуп келгенин. Үйдө мамам кетиргиси келбей эле, папам эми иштеп келсин деп ошентет. Ошондо учурашып кетейин деп атып, тайнеме барып калып атпайбы? Тайнем үйүнө барсам, тайнем ыйлап. Эмне жетишпей атат, мак деле жүрбөйсүң, жак чаң жок болуп атабы, же курсагың ачкабы депчи. Жаман болуп күчүмөнчү. Ата энең менен мак деле жүрө бер деп. Ошентип атып анан кеттим. В итоге кайра бардым, өзүмдө коркунуч болгон жок, анткени тиги дос балам азыр деле ошону менен алектенет, жакшы маркетплейсте, мындайча айтканда гигантта азыр жакшы балдарды иштетет,
склады бар өзүнүн деген сыяктуу. Бардым, ал жакта машинамды сатып, машинамдын акчасын алып барып туруп анан тиги магазинде товар салдым. Акчаңыз качан пайда болуп калды? Машинаны деген ошо жанагы байкем менен ишкел кылып жүргөн. Жакшы эле чөтсөм айткызы келди. Жок, Кармалды Жок, ал жана налоговыйда элечи, машина каяктан пайда болуп калды? эл катары эле алынган машина болчу. Эл катар? Үйдөгүлөрдөн алып деген сыяктуу. Ал жакта вложение керек болчу эле. Эми ал жакта деген ал дос баламдын товары бар болчу да. Ошол дос баламдын эле поставщиги менен эле ошол дос баламдын товарын эле меники кылып алып, өзүм алып туруп анан ошол жакта иштете баштадым, Wildberries'те. Жакшы болуп кетти. Кудайга Ошол шүгүр. бизнес эме болуп кеттиби? Ошол Wildberries'ти иштетип ошол жакта азыр акыркы учурга чейин ошол жакта жүрдүм. Азыр деле иштеп атат, Кудайга шүгүр. Болуп кетти дегенде бул канчалык? Үй алдыңыз болмастан Ушундай суроолор жакшы көрөт экенсиң сен, Жок, андай чоң, мындай көрүнүктүү нерсе ала элекмин. Мен творчествомду түздү да. Ошонун прибыли. Ошого кайтып келсек, ушунча жыл жүрдүңүз. Уже акча да жакшы болуп баштады. Анан эмне кайра ырга келип калдыңыз анда? Эме болду. Жакта иштетип, жакшы неме боло баштаганда анан бияка товар алам деп бияка келдим. Бияктан да кийим киргизем депчи. Бияка келип, жазында келип, кыдырып, тордойду кыдырып товар издеп жүрдүм. В итоге бир товар алып, женский спортивка алып, таап, анан тияка отправка кылып кайра артынан кетейин деп атам. Вроде азыр акча бар деп ойлондум да. Акча бар, Кудайга шүгүр. Анан ошо башка менен башка жумуш менен займаштап жүргөндө эле мактап. 9 жыл окусаң элестет. Канча эс тарткан жашооң бар эле музыка менен өтүп келип туруп, чүк деп эле кыйылып калсам, артынан неме калып калат. Ошентип атып эле ыржастырып коеюнчу дедим. Ага чейин биякта Зарлык Камбаралиев деген дос балам бар, өзү аябай таланттуу. Мен Чогуу окугансыз окшойт. Күрөңкеевде чогуу окуганбыз. Аябай таланттуу жигит. Менин ырларымдын автору. Көп азыр эстраданын жарымынан көбүн ыр жазып берет го дейм. Өзү да ырдайт. Жакында үйлөндү. Короче. Анан ошол айтып жүрчү, доска ырдабайсыңбы деп элечи. Мен келдим, Россиядан келдим, доска ыр жазалы дедим да. Мен жана анда санданы жаздырдым. Биринчи ырыңыз. Биринчи ырым. Кетти. Бияктан бүт ошо болгон эменин баарын ошо мен азыр именно көп талчок берип, көп нерсени ал эми көптөн бери жүрөт да, Зарлыкчы. Өзү ырдайт, анан көптөн бери бул сферада жүрөт. Анан көп немени түшүндүрүп берди. Могул мындай болот деп. YouTube'ду ар жак бери жак кылдык дагы. Өзүмдүн жана колдонуп алып жүргөн эле YouTube'ду иши подписчик эчтекем жок да. Бирөөлөр менен сүйлөшүп, аларга бердик дагы, ошол өзүмдүн каналыма эле жүктөдүм. Жүктөп туруп анан товарымдын артынан Россияга кеттим. Ал жакта канча жүрдүм? 1 айдан ашык жүрдүм. Анан деп эле атып кетти. Биринчи анда санда. Эми ар бир ырга токтолуп кетели. Өзү анда санда жүрүндө өзү бул сүйүүгө жете албай калган адамдар жөнүндө. Ал жакта унута албай жүрөм деген саптар баарына жакын болуп калды. Демек менде ой пайда болду, сиздин жашооңузда ошондо байланыштуу нерсе бар окшойт. Көп эле ошентип ойлойт. Эми андай нерсе. Кимди унута албай жүрөт? Андай нерсе баардык эле адамда болот болуш керек деп ойлойм да. Любой эле кишинин баягы жетпей калган бир сүйүүсү болот го, мындай. Могу сүйүүмө жетип ошол менен чогуу жашайм деген чанда эле адам көрбөсөм, андай көбүнчөсү эле ошондой да. Биздин жашоодо да болгон андай нерсе. Ошол ырдын сюжетиндеги тематикасындагы нерселер болгон. Айтпайсызбы адам? Подробно айтпай эле коелу. Знаешь, бир нерсе бар экен. Так сиз эки нерсени жашырдыңыз, доходуңузду жашырдыңыз, анан ошо бизнесиңизди жашырдыңыз. Жок, эми Ким билсе, Ерлан байке тааныштар болсо комментарий жазып кетиңиз. Комментарийде билинсин. Ар кайсы атты жазып салышкан, Ар кайсы. Толтуруп алып кеткен. Жок, бирөө болгон ага. Эми любой эле кишиде болот да.
ошентип анан Москвада жүрүп атып кетти да анан ичимден удуңдап эле башталды. Кетип атат, жакшы кете баштады. Анан тиги дос балам зарлык кайра чалды, келип туруп дагы бирде артынан бербесең болбойт. 2 ай промежуттуктун ичинде чыгар деди. 1 ай Москвада жүрдүм да кайра келдим. Биякта 1 ай жүрдүм, дубагыламды жаздык. Жазып YouTube'га жүктөп кайра кеттим Москвага жумушума. Кайра. Дубагылам атып кетти. Дубагылам менен да сурай берейин. Не жалгыз жүрөсүз? Не жалгыз жүрөт экенсиз. Дубагылап атыпсыз. Эмнеге үйлөнө албай калдыңыз? Үйлөнө албай калдым. Үйлөнөм. Мындай астына карасакчы, анда санда унутуп албай жүрөм. Ошон үчүн дуба кылам азыр деген. Комментарийден окуп калам, сериал ко деп. Ырлары сериал боло баштады. Эме? Үйлөнө албай калган, мен айтып атпаймынбы, 9 жыл окуп салдым да. Университетте чоң окуу жайда 9 жыл окуп салдым. Анан окуп жүргөн кезде мындай үйлөнүү жөнүндө чынын айтсам ой келбептир. Жүрө берип анан ошентип убакыт өтүп кетиптир. Өзүм эчсем эле анан өзү азыр үйлөнүү оорураак бекен? Негизи үйлөнүү баягы мурун айтса ишенич эмес, мындай убакыт өткөн сайын тандап каласың депчи. Ошондой эле болуп калат экен мындай. Эми тандап калганда баягы улам эс тарткан сайын, менин оюмча мындай эс тарта элек бир мындай неме кезиң бар го. Жүрөк жаш, нерв чука деген сыяктычы. Бир өрт кезиң болот го. Жүрөк жаш, нерв чука сөз каты келип. Ошондой кезде үйлөнүп алыш керек окшойт да, мындай страх пайда боло электечи. Анан азыр вот именно неме боло берет экен. Коркуу сезим боло элечи. Анын үстүнө дагы азыр именно данный момент бир өрчүп атат го бизде могу үй бүлөлүк насилие деп коебузбу, бир ошондой типке да интернет ачкым келбейт да. Аялын салып турган, салып тур, өлтүрүп салып тур деген нерселерди көрүп алып эле анан ишкана ойлоно бересиң да коркуп элечи. Анан ушинтип урушуп кетпейинби деп кыздын характерин карап элечи. Ошентип тандап калат экенсиң негизи. Бирок буюрса барбы жеңил сүйлөшүп аткандай? Жок. Кандидат. Вообще жокпу? Жок. Урматтуу кандидатка. Комментарийге жазып кетиңиздер анкетаңызды. Кастинг өткөзөбүз. Өзү бизде ошондой үйлөнө элек, өтө электер бар, ушул эме кылабыз, подкастыбызда комментарий калтырып кеткен анкеталарды. Балким подкаст аркылуу бир үйлөнүп калат. Жазгачы бирөө мындай сообщенияларды. Анда эме кылгат, резюмеңерди көтөрүп алып келе деп койду. Таша. Дер буйруган. Мен айтып атпаймынбы, Кудай берем деген күнү берет экен да. Кудай жазганынан аша да чаппайт экенсиң, жетпей да калбайт экенсиң. Кудай бир күн жазган күнү болот экен. Мен мисалы азыр мен деле творчествомду кеч баштабадымбы. Ошончо жыл жүрүп туруп, анан Кудай мага азыр берди да. Ошондой эле үйлөнүү маселесин дагы мен да ошондой эле Кудайдын жазган күнү бар бир күнү. Дуба кыламдан кийин кайсыры чыкты? Дуба кыламдан кийин эме чыкты. Көнүп калдым чыкты. Сериал. Анда санда дуба кылам, анан уже дуба кылбай уже көнүп калдым. Көнүп калдым деген, көнүп калдым деп. Как раз ошол чыкканда жанагындай мунуку сериал боло баштады го деп. Сериалда эле көрүнөт. Негизи бул тематика больной тематика да. Мисалы, именно биз азыр ойлонуп, анан неме жүргөндөр көп го. Депрессия болуп эле, анан вот сүйүүсүн эстеп жүргөндөр да көп, анан жалгыз жүргөндөр да көп. Көп нерсе вот ошондой ход болчу деп айтып кетсем да болот. Өзүңүз көнүп калдыңызбы? Көнөсүң да айла барып көнөсүң, Өзү негизи бар го, ушундай ырлар даш үчүн адам өзүндө жашоосу окуш болуш керек деген бул чындыкты. Адам тагдыры, ырсанын тагдыры өзүнүн ырларына жараша болот деп коет го. Ошондой эле болуп атпайбы азыр? Эстеп, потом дуа кылдыңыз, анан көнүп калдыңыз. Бул эми ырдын автору Зарлык Камбаралиев да. Жок, автор го, бирок
айтпайм, көбүнчө ырса ушундай сөз бар го, ырдын тагдырын ырчык айталайт деген. Вот азыр окшоп атпайбы? Эмкиде анда үйлөндүм деген жазайынбы? Үйлөндүм деп жазсам, балким үйлөнүп кетесизби деп атпайбы ошо? Билбейм, айта албайм. Көнүп калды, жакшы кетти. Бирок, конечно, эмеге, дуа кылам менен эмеге жеткен жок, бирок тоже нормально. Жакшы. Мен негизи каждый ырды чыгарганда мындай 100 миңден ашып берсе жетет деген топуктук бар да. 100 миң элеби? 100 миңден. Анткени 100 миң киши деле эмне деген киши деп ойлоп көрсөмчү. Бул 2 Сантьяго Бернабеу. Же 3 болуп кетеби? 2 Сантьяго Бернабеу. Анан негизи мен азыр аудиториям определенный эле бир кишилер бар. Ошолорго жетсе дегенде ой. Калмайын кайсы ырдыңыз чыкты? Эч кимге бербейм чыпты. Эч кимге бербейм, бирок көп резонанс болду. Ал эми мындай, ал чисто творческийер болду да. Мага мисалы тойлорго барып же бир мындай концертный немеге ырдаганга бирке шайдотураак ырда, танцевальныйраак. Ал анчалык неме болгон жок. Анткени айтып атпаймынбы, бизде шаңдуу ырларды көп укпайт эл. Шаңдуу ырлар бүт эле жандай жай ырларды, ойлонткон ырларды биз көп угат да. Андай шаңдуу ырлар көп чыгып кете бербейт. Эгер силерде өзүңөр жаккан шаңдуу ырларыңыз болсо, комментарий жазып кеткиле. Балким туура эмес айтып отурмун экен. Балким силер баары мүмкүн. Досун подкастыңызды бир депрессия болгон адамдар эле көрөт окшойт. Жазып кетиптир өзүңөр абалыңар жөнүндө. Эмеде кээде комментарий жазып же инстаграмга эмнеге мындай ыр чыгарасыз, мен күйөөм менен урушуп атам же аялым менен урушуп атам деп да жазышат да. Анда сандан угуп атса тиги урушат экен да. Сен кимди эстеп тиги угуп атасың деп, сен Унта элексиңби деген. ыр жакса уга берет болуш керек эми. Мисалы англисче түшүнбөсөк деле англис ырларды уга беребиз го, музыкасы ырдаганы жаккан. Ошол сыяктуу эле болсо керек деп ойлойм. Эми конечно көбүнчөсү сөздөрүнө маани берип ырса керек. Ошон үчүн ошондо урушуп аткандар эмне кылыш керек? Билбейм, алар эмне деп айтып кээде ушу эмне деп айтаарымды билбей калам деп коем. Жок болсо урушуп атсаң ырыкпай койгула деп айтайын деп анан жооп бербей коесуң. Анан акыркы ырыңыз менин жүрөгүм. Бул ыр чыга электе эле уже хит болуп кетти. Сен Кудайдан келген аманат. Уже бар жакка тарап кетти. ТикТокто любой жактан карасаңар ошол чыга берет. Аны еще мындай ошого жараша убакытта чыкты да, жанагы айтып атпайсызбы, Инстаграм кирсе эле жанагы насилие, аялдар турсап ошол нерсе убакытта чыкты да. Бул мындай байланыштуу болдубу же? Бул жүрөгүм деген кино тасмасынын саундтреги. Мага ошол жакта SS Production деген бар. Сапар Сайназаров деген ошолор байланышып бизге саундтрек керек деп, анан ошого заказга жазганбыз, ошол киного. Мүмкүн сен айткандай деле болушу мүмкүн. Ошол учурда баягы аманат деген сөздөр үчүн баягы элге жакшыраак кабыл алынып калды окшойт да. Жүрөгүм кино тасмасы ошо именно эркектин сүйүүгө болгон, аял кишиге болгон сүйүүсүн даңазалаган кино экен. Мен да барып ошо закрытый показында ошол ошончо катуу сүйгөндөн өзүнүн жүрөгүн берет экен да. Ошого жазылган, анан элге да жагып кетти окшойт. Ошо батыраак чыкканча эле бир какой-то частын чыгарып койсок, ошол көп неме болуп кетти, айланып кетти. Мен өзүчү философиялык суроолорду баарына берген жаман көрмүн да. Бирок сиздин учуруңузда, мисалы үчүн, ырдагыңыз бар сүйүү жөнүндө да. Анан сизден сүйүү деген эмне деп сурасам жарашчу да экен. Сүйүү деген адамдын ичиндеги эң мындай күчтүү сезим сүйүү болуш керек. Сүйүү ата энең болгон сүйүү болот, туулган жериңе же бир досуңа болгон сүйүү болот деп ошону түшүнөм. Баягы адамдын ичиндеги мындай сыртка
болгон нерсени сыртка чыгарган чувство ошо сезим сүйүү деп ойлойм. Анткени мисалы музыкадагы болгон көп жакшы нерсенин баары ошо сүйүүнүн аркасынан жаралган да. Негизи ойлоп көрсөкчү. Ошондой түшүнүгүм бар менин. Сиз канча жолу сүйүп көрдүңүз? Көп. Жанша. Негизи адам бир эле жолу сүйөт го дейм. Ох, Негизи. ошон үчүн анда санда Кайра жабыштырып аткан. сиз колсуз жатпайбы? Ошомун адам негизи мындайча айтканда жүрөк бирди эле сүйөт да. Акыл эсме көбүрөөк сүйүп коюшу мүмкүн, бирок жүрөк бирди эле сүйөт. Ананча. Айтып бер дейсизби? Жок. Айланып келип эле кайра так коя. Жок, эми ушунча айтып аткандан кийин айтып берсеңиз көбүрөөк жарашчу. Такыр айтып бербейсиз. Бирок эсте. Ой, эсте, конечно, эсте. Сиздер ол бир эле жолу башка сүйүп көргөн эмес. Эми кандай сүйүп жок, мындай жагуу сезимдер болот го. Мындай жактыруу сезимдер, а так мындай жанагындай искренне жок. Сиз жүрөгүңүз кара болсун. Жүрөк бакта да. Бул жакта башка жүргөнгө ойлотпойм болот. Менин жүрөгүмдү. Өзүм сүйүш эмнеге даярсыз? Сүйүү үчүн билбейм. Азыркы акыл менен вряд ли бирдекеге даярмын. Эми билбейм, может катуу сүйүп калсам болушу мүмкүн, а так азыр эми почти декабрда 30га чыгам. Азыр көп нерсени мындай акыл менен өткөзүп калгам убакта. Уже сиз мына концерттериңиз башталып жакында Бейишбайке концертинде чыгып көрсүз. Өзү негизи Бейишбайкен жүрдүңүз, башка ырчылар менен таанышып атасыз. Мындай чогуу ырлар бирөө менен чыккан план барбы сизде? Могу буюрса жаңыркан жылдан баштап дуэттер кете баштайт деген ойдон. Договоренностьтор бар. Жок, эми мындай примерный пландарыбыз бар. Примерно кимди айт? Киммен кааламаксыз? Же киммен? Ошол эле Бегиш братан менен, Жетиген братан, Баястан братан, Фриман менен дагы пландап атабыз. Фриман дагы жакында концерт коюп, ал жакта даярдайбыз. Ошол азырынча ошолор. Эмес эстрада. Азыр чынын айтсам, эмем жок, каалоом жок. Ох. Мен именно вот мага эмнеси, мен эмнеге алар менен деп атам, мага Бегиш братандар булар өзүнчө круг да, Кайбар братандар. Булар мындай бири-бирине чисто от души неме кылышат да, мындай бири-бирин көрө албайт деген жок. Колдоосу дагы мындай от души да, кадимкидей. Бизде көп го эстрадада мисалы, муну чыгарып койчу, анан тигинтип койчу, бөлүшүп койчу деген сыяктуучу. Бири-бирине немет. Буларда вообще жок. Мындай көрдү, тарс чыгарат, короче, колдопчу. Айттырбай эле бири-бирине поддержкалары, бирине болгондой, мындай кылалы деп кеңешип, ошо советтерин, мындай бирдекени жол көргөзгөн жакшы сөздөрүн аябайт да. Мага ошонусу аябай жакты. Бейишбайке салам. Салам алейкум братан, Жетиген братан, Баястан братан, Кайбар братан, аябай мен таанышканыма кубанычтамын. Алар менен жакындан таанышып, буюрса жакшы иштерде. Почти рэпер болуп кетипсиз. Эми рэпер болгондо мен ырларымда какой-то частында бир кыска рэп бар го. Ошон үчүн го дейм. Рэпер боло албайм го алардай. Жетет го дейм. Рэперлер азыркы учурда биздин именно вот рэп аткаруучулар аябай жакшы деңгээлде кетип баратышат. Дагы аябай мисалы СНГны алып аткан рэп аткаруучуларыбыз бар. Сон уровеньде кетип баратат. Адаттагыдай акча жөнүндө. Азыркы чыгармачылыгыңыз акча алып келип баштадыбы? Буюрса ооба. Көппү азбы? Эми Шелиңизден аштыбы? Шелиңизден ашкан жокпу? Ишкерликтенби? Ишкерликтен ашып кетиши мүмкүн болуп атат. Бирок эми азыр эми мындай топтолуп неметип атат. Ашып кете элек. Эми мен мындай, короче, колума ала элекмин азыр, топтоп атам да. Тет, анан а так мындай
той пойлорго чыгып көп атабыз. Тойлорго бирок көп чыккан жоксуң. Жок, негизи эле ошо тойго көп ырдагым келбейт. Той бул аябай чоң акча дейт го. Жок, эми той ырчылар бар да бизде. Той ырчылар көп эле да. Тойдон жакшы эле акча тапса болот. Просто мен ичимде мындай тойго барып ырдаган жакпайт да. Эмне? Эми мындай ырдап атсаң адамдар муну тамакчы атып эле карап эле мынтип сынаган көздөр менен карап эле мындай же эл тажап калган негизи эле эл тойдон тажады окшойт. Той деп Тойдон атып. жок, ондан кийин свет өчөт. Ал тема. Биздин азыр неме болду? Тойдо ошондой ичимде ошо тойго барып ырдагым келбейт да эмнегедир. Бирок эми той болуп турган жакшы, эми той дагы своего рода мындай жакшы бир доходдор да ырчылар үчүн. Жакшы бир доходдордун бири. А так мага мындай концерттерде ырдаган элдин настрою ошондой болот да, мисалы концертке эл настроен ырдаган көрөм ушундай деп келет да. А тойдо мындай бир аз башкача атмосфера го. Ар ким өзүнүн Кээде монтип ырдап атсаң эч ким карабай эле бири менен сүйлөшүп эле, короче мындай башкача болбосуң да. Жакпайт ошол чувство, ошон үчүн көп. Бирок эми барып атабыз тойлор баарына да Кудайга шүгүр. Өзү негизи мындан ары эгер ырчыл жакшы болуп кетсе светке чыгганга даярсызбы? Негизи даяр эмесмин го дейм. Анткени Кудайдын жазганы бар да, может мен бир күнү ырларым калкып өтпөй баштайт. Кечке ырдабайт болушум керек, эми ишкерликти параллельно ала жүрөм го деген ой бар. Негизи бирок азыр бизге мындай маяка жаңы киришип аткан үчүн тиякты бир аз слабый элатыйдын. Карабай көңүл буруу. Мисалы үчүн мында болуп окшойт. Менин оюм боюнча сиз азыр ырдап баштап жүрсөңүз ишкерлик менен алектенип ишкерликтин акчаны бул жакка салдыңыз го. Бул жакта акча келип баштайт го. Анда ишкерликке саласыз. Ошондой деп ойлоп атам да. Ишкер ырчылар ушундай болот. Негизи ишкер болгон жакшы. Мен акырында бир мини интерактивтерди өткөзгүм келип атат. Суроо. Өзү сизде 5 ырыңыз бар. Бирок өзүңүзгө жаккан ырлардын номерлери менен айтып кетсеңиз, кайсы ырлар эң жакын болду? Мага Биринчи орунда дуба кылгам. Үйлөнүп албай жүргөндөр үчүн дуба кылгам болот. Именно вот музыкасы, анан мен ладно уже оправдаться. Понятно, менин эле биринчи орунда. Ырдаганда дагы жеңил да. Жеңил болот. Ошону сезип атсам. Мүмкүн. Экинчи орун. Анда санда. Үчүнчү. Так, үчүнчү эч кимге бербейм. Көнүп калдым. Ошол. Анан жүрөгүм эң акыркысы. Анткени жүрөгүмдү мындай непривычныйраак манерада ырдагам да. Анан ошон үчүн анан ырдаганга да оорураак калчу. Ошон үчүн го дейм. Мүмкүн. Ошол. Өзү Кыргызстанда эстрададан 3, рэптен 3 эң мыкты аткаруучулар. Так. Рэп аткаруучулардан бир эле немеде көрөм. Лучший деп айтпайм, ошол эле Бегиш братан, Жетиген братан, Баястан братан, Кайбар братан. Бардын курсанда эмне интересно да? Так. Бири менен чакалаштырыш керек да. Если неме менен өргөн менен айта турган болсок, мисалы Улукман апы. Анткени СНГда рейтинг болуп аткан үчүн, ошондой рейтинг боюнча айтсак, Улукман апы, Бакыр, Бегиш. Эстрадачылар. Эстрадада, конечно, Мирбек Атабеков, Мирбек байкен ырларын угуп, бала кезден бери, может, ошондон да кызыгып башталган. Айбек Замиров. Айбек Замиров, мындайча айтканда, не деп коет? Күчтүү, аябай күчтүү.
недооцененный артист деп коет го Айбек ошондой аябай күчтүү уурдаган. Так, үчүнчү Зарлыккан Маралиев. Зарлыккан Маралиев анткени ал азыр мисалы азыр ырдап жүргөн ырлары мисалы эл угуп атат да. Зарлык башкача стилде да ырдай алат да. Зарлык орусча дагы, англисче дагы келиштере уюлта ырдай алат. Бирок азыр элге өткөн ырларды ырдап жүрөт. Бирок аябай таланттуу жигит, ошон үчүн Зарлык. Биз өзү бул подкастты кандай ниет менен тарттык? Сиз менен көбүрөөк таанышып жүрүш үчүн, анткени ырларыңызды баары билет, өзүңүз билбейт экен. Анткени адам тааныса ырларды да мындай өзгөчө башкача болуп баштайт го. Ошон үчүн бүгүн ошо тушоңузду кесип берген, бизге бергениңизге рахмат айтабыз. Буюрса интервьюларды да көрүп калып, ушундай маектерде көрүшүп жүргөн мындай эме кылалы, дуа кылалы. Биринчи чын эле сен айткандай ырдап чыккандан бери биринчи интервью, биринчи подкаст. Буюрса силерге дагы мага дагы ийгиликтүү. Бул подкастты өзгөчө бүтүрүш керек. Азыр акыркы суроо берем, потом дуа кылып бүтүрөбүз. Ошондо ырыңыз жараша. Бизде өзү бир эле суроо бар. Подкастта тиешелүү. Накта деген сөз кимге же эмнеге эң баарынан көп жарашат? Сиздин оюңуз боюнча. Накта дегенби? Аты энем накта. Мен үчүн. Дуа кылалы эми. Үйлөнө албай жүргөндөр үчүн. Кел сен дуа кылып кой. Кылып. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Кыйналган адамдарга Кудайым өзү жардам берсин. Ооруп аткан адамдарга Кудайым өзү шипа берсин. Оозубуздан чыккан бата тилектин баары кабыл болсун, баарыбызга бир тууган ата энебиз, жакындарыбыз өз ордун толуктап ар дайым аман болушсын. Ошол, анан өзүң айткандай үйлөнө албай жүргөндөр өз жарымын тапсын. Ошол. Бул Накта подкаст болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.